90-жылдары Кыргыз эстрадасында жарк этип жанган топтордун катарында Максат Бишкек тобу да бар. Аталган топ 5 адамдан түзүлүп, учурунда Кыргызстан Girls, Сагындым, Эй балалык жана Махабат жөнүндө ой аттуу чыгармалар менен таанылган. Максат Бишкек тобу 1997-жылы тарап. Топтун ичинен экөөсү бизнесмен, бири окутуучу болсо, экөөсү тилекке каршы бул дүйнө менен кош айтышкан. Биз топтун солисти Максат Сулайманкулов менен өзү иштеп жаткан Кыргыз улуттук консерваториясынан жолуктук. Максат мырза алгач аталган топтун тарыхы жөнүндө айтып, андан соң жеке жашоосу тууралуу баяндап берди. Максат тобу биз ал кезде жаш элек, мен музыкалдык училищеде окуган элем Ошто. Ошондо балдар менен топту түзөбүз деп баштаган элек. Анан ошол кезде бир Абдыманап Төрөбеков деген жетекчибиз болчу. Көк көз Абдыманап деп койчу элек. Ал киши ошондо Максат тобу деп топту ачкан, ошондо эң биринчи мүчөлөрү биз болгонбуз да. Бул 85-жыл болчу. 88 келдик, анан 88 студент болуп, мен бир малда Курмангазы Азыкбаев менен иштеп калдым. Ал кезде Мүрөк тобу болчу. Анан кийин бул жакта От тобу деп ачканбыз, баягы үчөөбүз иштеп. Кийин анан 92-жылы мен Максат тобу деп улантып кеттим да кийин. Баягы өзүмдүн атымда Максат болсо, анан Максат тобуну кой таштасам уят болот го деп иштеп улантып кеткем да. Ошол кезде үчөөбүз үч жакка бөлүнүп, От тобу деп Эмил ошол жакта калган болчу. Грамоталыгы жакшы, обончу жакшы ырчы болчу. Анан Юсуп Жолдошбаев деген Кербен тобу деп уккансыңар окшойт. Ал өзүнчө бөлүнүп кетти, Кербен тобу депчи. Кээ биркилер ойлошот, өзүнүн атынан койгон бул Максат депчи. А чынында андай эмес. Кийин бир Максат Баткен да чыгып калды кийинчерээк, 93-жылы. Анан ошондо биз Максат тобубуз, алар да келип алышкан Максат тобу депчи. Анан давайте эме кылабыз деп, биз Максат Бишкек бололук, силер Максат Баткен болгула деп сүйлөшүп алган болчук. Биздики илгеритен бери 85-жылдан бери Максат тобу болуп келип атабыз да. Алар 93-жылы эле Максат деп коюшту да. Анан бир мындай окуя болгон, филармонияда концерт Максат тобу деп болуп калыптыр. Анан кийин мен дагы ким экен деп ошондо таң калып баргам да. Барсам ал жерде эл топтолуп, анан бир малда алар ырдашып атат. Бир малда где-то 20 мүнөттөн кийин 20 адам чыгып кетти. 45 мүнөттөн кийин дагы бир 30 адам чыгып кетти. Ушинтип в конце ичине бир 10 эле адам калдык. Акасы алар менин концертим деп келишкен экен да. Ал тигилер жаңы келишип алып концерт коюшуп атса, аларды таанышпаса. Анан ошондо окуя болгон. Бул чындык болгон ошондой. Мен сени сүйөм гүлүм, мен сени күтөм күнүм. Бул жерде 85-жылы жазгам Ошто. Кийин Бишкекте аябай мындай популярный болуп чыккан да. Сенсиз эч качан жашай албайм, сен жөнүндө ойлой берем, сени таппай издей берем, түшүмдө да сен. Тоодой популярдуулукка жете алган Максат Бишкек тобунун Махабат жөнүндө ой аталышындагы ыры Гүлнур Сатылханованын аткаруусунда жаңырып, элге жеткен десек болот. Анткени Гүлнур айымдын артынан эле аталган чыгарманы орус, түрк жана казак туугандар которуп ырдап чыгышкан экен. Сен жөнүндө ойлой берем, сени таппай издей берем, түшүмдө да сени көрөм. Sen jönünde oylay berem, seni tapay izdey berem, düşümde de seni görüm. Негизи мен Максат менен 90-жылдары таанышканбыз. Себеби биз чогуу окуганбыз. Ал кезде консерватория жок болчу, ошо искусство институтунда. Чогуу окуйт элек, мен хор дирижерлук бөлүмүндө окучумун, Максат композиторлук бөлүмүндө окуучу да. Ошол кезде таанышып, анан ошол бир-эки Максаттын ырларын угуп калдык. Анан ошол
биз студент кезде чыккан бул ыры. Ошол студент кезде бир кызды сүйүп калып, анан ушул ырды жазып, бизге эң биринчи угуучулар ошо мен болом да. Ошо бизге угузду эле да, ушундай ыр болду, кандай экен деп. Анан эми ал кезде биз жашпыз, студент кезде бизге аябай жаккан бул ыр. Себеби бул өзү негизи бул ыр өзү ушундай жаштарга жага турган ыр да. Мен баягы 92-жылы Азия даусуна 92-93 жылдар 1-2 жыл катары конкурсант болуп катышып калып, ошол жерден таанышып баягы казактын бүгүнкү күндө казактын атактуу ырчылары менен таанышып калдык да. Мына Эрлан Кокеев, Медео Арымбаев, Сейфуллин Жолбарс деген ошо ырчылар бар эле. Ошол кезде баарыбыз чогуу Азия даусуна катышып конкурсант элек да. Анан ошолор менен жакшы катышып дос болуп калдык. Анан кийин 94-жылы мен анда театрда иштейт элем. Ошол кезде ошол балдар Чымкентте бир эстрада ырчыларынын сынагын өткөрүп атабыз. Анан жюри болуп келип бербейсиңби деп мага чалып калышты. Биз ошол кезде жакшы достордон элек да. Анан ошол Чымкентке барып калдым. Жюри болуп бардым. Эрик Кадырбаев экөөбүз бардык. Анан барып ошо балдар өздөрү уюштуруп, анан жюриде чогуу отурдук. Анан кийин эртең гала концертке ошо мени ырдап бер деп суранып калышты. Анан ошол Медео айтып калды да, Медео Арымбаев айтып калды, бир кыргызча дуэт ырдабайлыбы, кандай ырды ырдасак болот деп калышты да. Анан мен ушул ырды гитара менен ойноп берсем аябай жактырышып, сонун ыр турбайбы, ушуну эле жандуу эле ырдайлы деп чечтик да. Анан кийин тиги пианинода Эрик Кадырбаев ойноп берди, репетиция кылдык. Анан Медео Арымбаев экөөбүз сахнага чыгып эле ушундай жандуу ушул ырды, бул бир куплет орусча кетет эмеспи? Анан ошол ырды куплет кылып бөлүп алып, анан кайрмасын чогуу ырдап, шылып аябай репетиция кылып, анан гала концертте чогуу ырдадык да. Анан ошондо ушул ырды аябай жактырып калышты. Ал кезде ошо Медео Арымбаев, Эрлан Кокеевдер бир топ эле да. АБК деген топ болчу ал кезде. Анан айтып калышты, ушул ыр жакшы экен, биз ушуну ырдасак болобу, репертуарга кошсок болобу дейт. Анан мен айттым, эми албетте биз үчүн жакшы силер ырдаганга, бирок бул ырдын авторунан бир ооз сурап койгула. Бул Максат Сулайманкуловдун ыры болот деп. Анан мен ошо Максаттын телефондорун бергем да. Анан кийин алар ошо сурашыптыр чалып. Анан Азия даусунда 98-жылы болуш керек эле. Азия даусунда ошол жылдын мыкты ыры деген наам алды да ушул ыр. Казакстанда аябай популярдуу болду. Yüzünce oyluy berim, seni tapmay izley berim, düşündür seni kırım. Ошентип бир убакта жылдызы жанып, жарк этип өчкөн Максат Бишкек тобунун ырлары учурунда хитке айланып, элдин суранычы менен алгачкы жеке концертин беришет. Ал кезде калк кадырлаган топ аталып, Күйөрман көмүр туткан жылдыздарга айланганбыз дейт Максат Сулайманкулов. Баягы өзүбүздүн жеке концертибиз эмес, а баягында бир өзүнчө микс концерттер болчу го. Ошолорго кошулуп эле жүргөнбүз башындачы. Анан өзүбүз дагы койбосок болбойт деп ошол кезде филармонияда концерт бердик. Филармонияда ошондо коркпой, арендасын эч нерсени ойлобой, өзүбүз давай минтебиз деп эле 3 күн койдук. Спонсор жок, өзүбүз баягы түшкөн акчага эмесинин арендасын да төлөдүк, костюмдарды тоже ошол акчага алдык. Анан эми алыскы сапарга кайсыл жерге барабыз дегенде эң биринчи жолу эмеге барып келдик. Казарманга. Ал кезде алтын макмал комбинат, алтын комбинат иштеп аткан кези барып ошол жерде концерт бергенбиз. Ошол кезде Бишкекте концерттин баасы 10 сом болчу. Ким койсо дагы 10 сом болчу. А биз ошол жака барып 20 сомго койгонбуз. Еще эл келип, батпай кетип, аншлаг болуп, эл суранып дагы 2 күн койдук ал жерде. Ал жерде макмал комбинаты дагы бизге жакшы мамиле түзүп, алардын ишмелерине тоже коюп келдик. Ошол кезде Бишкекке бай болуп келдик, чоң көп акча алып келгенбиз да. Анан ушул жерде аппаратура алдык, студияны кылып жасадык. Ошол кезде жаш экенбиз. Ошондо деле баягы бир акчаны топтоп бизнес кылсак болмок экен. А биз жашпыз да. Топтолгон акчага аппаратура бирдеме алабыз, машина алабыз, үй алабыз деп эч ким ойлонбойт.
үй алсак жакшы эле депчи. Анан ошол кезде Нарымда концерт берип атканбыз. Концерт бердик. Бир эле күн баягы 9-тоrodон келип атканда, как баягы транзитный концерт кылып кетебиз деп, ошол жерде сүйлөштүк. Анан кийин эл аябай көп келди. Анан ошол күнү койсок дагы суранышты, эртең дагы коюп бериңиздер депчи. Макул деп ошол жерде экинчи күн коюп аттык. Анан бир малда ошол кез 90-жылдары баягы лихий 90-й деп койчу эле го. Рекеттер деген көп болчу да. Ошондой. Анан бир малда бир мындай качок бала келди. Качок бала келип анан айтат: "Максат деген ким?" дейт. Балдар айтышты: "Биякта эмне кыласыз десе, мен ишим бар эле" дейт. Аябай мындай чоң, мындай палван экен да өзүнчө. Анан кийин: "Максат сенсиңби?" дейт. "Ооба" дедим. "Жүр, иш бар" дейт. Кетип атабыз бир баягы театрдын бир подвалында, баягы өзүнчө лабиринт экен. Кетип атабыз, эч жетпейбиз. Анан бир малда уже бир комнатага жеттик. Тиги аягында экен. Ишо подвалдабы, ушундай экен. Ошол жака келдик элек, анан кийин тартманы ачты эле, тартмасында бир бөтөлкөсү бар экен арак. "Сен менен братишка лично таанышкым келди эле, мына экөөбүз таанышайлык" дейт да. А мен чочугам деп, эмне болду экен, баягы рекет келди, эмне деп, эмне тонойбу же эмне кылабы же отмечать истейби десем, ошол экен да. "Мен сени аябай жакшы көрөм" дейт. "Таанышайлык" деп анан бир бөтөлкөнү столго коюп, "Давай ичебиз" дейт да. Ошол кезде баягы элдин жашоосу анча деле оңой эмес эле, анткени экономикабыз көтөрүлүп, кризис болуп калчу эле. Баягы эл наличканы таба албай, ким кайсы иш менен алек болуп, ошол кезде андай болсо дагы концерт койгон учурда эл келчү да. Мен эсимде, ошондо кээ бирки мисалы шаарларда же айылдарда акча төлөй алышпай эме кылчу да. Биз баягы биз un алып келебиз, картошка алып келебиз, май алып келебиз, ошого силер ыраазы болосуздарбы деп келчү да. Ошондо биз макул деп баягы наличка эмес, продуктага иштеген учурубуз болчу. Кийин эме болуп иштеп калдым. Консерваторияда, улуттук консерваторияда иштейм да, агай болуп. Анан ойлодум, азыр мисалы менин колумда канча жылдыздар окушту. Көп да мындай. Мен 93-жылдан бери иштеп келип атам консерваторияда. Анан кийин мен ойлогом, ушул мен чыкпасам дагы жаштарга жол ачайын, жаштар чыксын депчи. Анан көчөдө кетип атсаң же машинада даже кетип атсаң, бир өткөндө келинчегим экөөбүз машинада кетип атсак, бир джип жаныбызга туруп, тиги терезесин ачып, айнегин ачты да анан: "Эй, маке, кандай?" дейт. "Эмне чыкпай калдың?" дегендер бар да. "Ырдап чыкпайсың, сен жакшы чыккансың. Улантып дагы деле жаз, дагы деле чык сахнага. Биз күтөбүз" дегендер бар да. Же бир тойго барып каласың, ал жерде дагы канча эмелер чыгышат. Биз сиздин күйөрманы болуп жүргөнбүз. Кийин чот ырдабай калдыңыз, чыкпай калдыңыз. Чыксаңыз биз дагы колдоп беребиз. Концерт койсоңуз биз дагы барып, биз дагы эме кылып поддержка кылабыз дегендер көп. Жану менен өчүүнү өз тарыхына камтыган Максат Бишкек тобу түзүлгөндөн кийин 5 жыл өтүп тарап кетет. Буга топтогу жигиттердин үй бүлө куруусу себеп болдубу деген суроону Максат Сулайманкуловго салдык. Ким бизнесмен уже иштеп кетти. Музыка жакшы, бирок үй бүлөмдү багыш керекмин дегендер бар да. Баягы мен мугалим болдум, ким чет мамлекетке кетти. Анан экөө каза болуп калышты. Ошо арттары кайрылуу болушсун, жакшы балдар болчу. Мына ошентип тарап кеткенбиз да. Жаш эстрада ырчылары үчүн жаңы чыгармаларды жазып, таланттарга колдоо көрсөтүп келе жаткан Максат мырза улуттук консерваторияда окутуучу болуп иштегенден сырткары өз алдынча студия ачып алган. Бүгүнкү күндө ыр дүйнөсүнөн алыстабаган каарманым сүйүктүүсүнүн жолдошу, 3 баланын бактылуу атасы болуп отурат. Үй бүлөм менен аябай ынтымактуубуз. Бири-бирибизди жакшы көрөбүз, бири-бирибизди сыйлайбыз, бири-бирибизге жардам беребиз. Мен келинчегим Атай Нура мага постоянно жардам берет. Чыгармачылыгыма
эме кылат, салымын кошуп турат. Бирдеме керек болса, келиңиз мен алып берейин дейт. Ошон үчүн мен ойлойм, мен бактылуумун. Биз Айнура менен 3 баланын ата энеси болобуз.